Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун жетекчилиги жана кызматкерлери Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчилиги Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматынын адистери, жергиликтүү тургундар жана активисттер менен биргеликте Ысык-Көл облусунун Григорьев Капчыгайына 19 000 Тянь-Шань карагайынын 3 жылдык көчөттөрүн отургузушту. Ушул жерге балатып отургузуп атабыз. Булар биздин балдарга, биздин чөбөрөлөргө, биздин урпактарга жашыл экономика, жашыл жаратылыш болсун деп калтырып кетип атабыз да. Ушул Бишкектен келип биздин Кумтөр акционерлик компаниянын кызматкерлери биздин демилгебиз менен биздин демирчөө болуп мынтип акча каражат бөлүп толук бойдон шуну бүгүн биз алып баратабыз. Кыргызстанга ушул өзүңүздөр жакшы билесиздер, туризмде негизинен жайкы туризмде биздин Ысык-Көл району өзгөчө чак ортосу болуп эсептелет. Анын ичинде көлдөн кийин албетте бул биздин жаратылышыбызды өзүңүздөр жакшы билесиздер. Адам мындай карап отуруп көзү тойбой турган жаратылыш. Бирок жаратылышты биз бүгүнгө чейин келип, көрүп, пайдаланып турсак, ошол мезгилде аны сактоо дагы өтө чоң маселелердин бири болуп эсептелет. Мына ушул бүгүнкү Кумтөр акционерлик коом бизге жардам берип атканы бул экологиянын мындан ары дагы кийинки муундарга сакталышына абдан чоң маанилүү болуп эсептелет. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун көчөт отургузуу акциясы жыл сайын жүрөт. Мисалы өткөн жылы Каркыра жайлоосунда 300 гектар аянтка кайын, кызыл карагай жана Тянь-Шань карагайынын көчөтү, ал эми Жети Өгүз районунун Чоң Кызыл Суу айылына Тянь-Шань карагайынын көчөттөрүн отургузушкан. Күрөк менен ачасыздар. Тамыр түбүнө жеткидей кылып. Түз тамыр түз жатты. Анан аркы жагын аласыз. Анан муну жергиликтүү жакшы чыккаш керек. Президенттин демилгеси менен Кудайым буйрса, келечек муунга ушундай жаратылышыбызга жардам берип, жашылдандыруу иштерин кылып атабыз, ёлка тигип атабыз. Биякта эле эмес, акцияда эмес, башка жерде да ушинтип тиккенге чакырат элем биздин жалпы кыргыз элибизде. Бул жерде 10 гектар отурулат. Эң көйгөй биздин ушул жерге мал да, эң бул көчөттүн душманы мал болуп атат. Ошо жергиликтүү тургундарга жана айыл өкмөттөргө да кайрылып кетет элем. Ошо көчөттү асыроо, кайтаруу, мындай коргоо жагында жардам берсе, биз эми токойчулар колдон келишинче карап атабыз. Андан тышкары жергиликтүү эл менен дагы бул эл байлыгы, Токой эл байлыгы. Токой болсо суу болот. Акция Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында эң кооз жерлердин бири болгон Григорьев Капчыгайында 10 гектар аянтка 19 000 түп карагай отургузуу менен бул жерди көпчүлүк сүйгөн эс алуучу жайга, ар кандай этнофестивалдарды, мелдештерди өткөрүүчү Токой аянтына айлантып, табигаттын кооздугуна жана экологиясына салым кошуу максатында уюштурулган. Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык-Көл жаңылыктары үчүн Ысык-Көл районунан.